Bir jыл murun bir кат түшкөн Ош областынын Өзгөн районунан. Ошол катты мен бардык жерге жибергенде соттун чечимин күтөлү деген. Эки соттун чечими бар. Бул Оштун губернатору соттун чечимине баш ийеби же баш ийбейби? Мына азыр дагы бир арыз түшүптүр. Кандайдыр бир көмүргендер боюнча ызычы болуп атат дейт. Алмазбек Акунжанович. Эгер эл айтып атса, эгер губернаторлар соттун чечимин аткарбай атса, андай губернатордун кимге кереги бар? Күндө ызычу, каттар келип атат. Кичине бир реакция кылбайсыңарбы же жарылыш керекпи? Сөзсүз түрдө. Эми соттун чечимин аткарбай аткан, райондук соттун чечимин, областтык соттун чечимин аткарбай аткан Ош областынын губернатору ушунчалык күчтүү деме, Кудайдан эмне кандай болду? Атасынан калганбы бул орун? Же бирөө ал жердин кызыл китебин ага бергенби? Соттун чечимин аткарбай атса, көмүргөндөрүндө чатак болуп атса, элдер күндө кайрылып атса, буга бир чечим кабыл алыш керек да. Эми өзү убагында айткан, биз соттун чечимин аткарам деп. Эмгиче чейин аткарган жок. 1 жыл өттү, 1 жыл. Эми иштей элбаса айтып аткандай эле ордун бошотуп берип башка жерге өтө бербейби? Андан жакшы жигиттер келип иштейт да. Урматтуу өкмөт, бул түздөн түз силердин бетиңерге болгон түкүрүк да, бул губернаторлордун. Өзүңөрдүн өкүлдөрүңөр иштебей атат да региондо. Мыйзамды аткарбай атат. Анан биз башкалардан кантип сурайбыз? Алмазбек Акунжанов мыйзамды аткар деп. Бирдеме десе эле ар кандай нерселерди айтат экен. Ошон үчүн мен мыйзамдын аткарылышын талап кыламын. Ошол катка жооп берсин. Эмне үчүн райондук областтык чечимдерди аткарбай атат? Рахмат.